Ата-энесинин аракештигинен улам үй бүлөдө зордук зомбулук жаралып, Юля 12 жашында балдар үйүнө барып жашоого аргасыз болгон. 18 жашка толгондон кийин өздүгүн тастыктоочу паспорт алган эмес. Юля балдар үйүнөн тарбиялануудан чыккандан кийин кайра үй бүлөсүнө барган. Өз апасы башка турмушка чыккандыктан өгөй атасы аны улуу кишиге сатып жиберет. Мен 18 жашка чыкканда дедомдон чыктым эле, келгенимде 7 ай. Бир жума өткөндөн кийин турмушка берип коюшту, алып качты да. Алып качып мени үйгө алып барып отургузушту. Атур десе жалган сөз менен айтышты эле. Күйөөсү болсо аялы жок, эч ким жок, биринчи жолу сени алып атат деп атур десе айтышты эле. Анан кийин болсо 7 ай жашадык эле. 7 айдан кийин билинди да аялы бар экен, баласы бар экен. Үй бүлөдөн атурниси болгон экен. Ошондо биз кайра ажырашып кеткенмин да. Мен боюнда болгонумда 3 айдан кийин билинди. Курсагым кусуп ушуну ойлонуп анан кийин бала чыдап баланы төрөдүм. Юля үй бүлөгө жана балдарга жардам берүү кайрымдуулук борборунун кызматкерлери тарабынан Жалал Абад шаарындагы Каниет кризистик борборуна алынып келинген. 3 айдан бери мында 6 айлык баласы менен баш калкалоодо. Эми аталган борбор анын баласын кароого көмөктөшүп, атайын кесиптик багыт берүү максатын көздөгөн. Бияктан жардам берип атышат. Менин паспортум, кагаздарым бар болчу. Бирок кадууга калтырган эле да, мен кадууда өзүм эшикте баланы төрөдүм. Радомго жетпедим да. Күйөөм болсо жок болгон. Ошо эшикте төрөдүм эле, эшикте төрөгөндөн кийин саат 8-га чейин врачтар келип мени радомго алып барышты. Ага чейин же документтерим полный, кагаздарым даяр болчу. Эжим мистер эжеге дейин болгон эжеге тапшырдым эле, ушуга болуп турсун дедим, сактап турсун дедим. Десем баягы помощь болсо коюп кетип калды. Зордук зомбулуктан эң биринчи жапа чеккен бул балдар деп айтат да биздин психологубуз көбүнчөсү. Ошондуктан үй бүлөлүк зордук зомбулуктун негизи алдын алыш үчүн бүгүнкү күндө бизде Минсоцразвитиянын долбоору иштеп атат. 1-августтан баштап ошол үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алыш үчүн бизде бир айына бир жолудан тренинг өтүлөт да. Бул деген ошол биз ар бир райондордо 4 районду биз пилот кылып камтыганбыз бүгүнкү күндө. Жана соцзащита бизге топтоп берген адамдарга биз стабильно ар ай сайын тренингтерди өтөбүз. Соңку мезгилдерде Кыргызстанда үй бүлөдөгү ар түрдүү зордук зомбулуктардын саны өскөнү байкалат. Алардан аялдарды уру токмокко алуу 5 эсе. Психикалык жактан көрсөтүлгөн кысым 4, ал эми сексуалдык зомбулук 3 эсеге жогорулаган. Күнүнө 100га жакын аялдар үй бүлөлүк зордук зомбулук, психологиялык кысымга, экономикалык чектөөлөргө кабылат. Анын 75% үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан улам келип чыгат. Мындай зордук зомбулукка кабылган жаш балдар, ата-энелер жана негизи эле аялдар Жалал Абад шаардык мэриясына караштуу үй бүлөгө жана балдарга жардам берүү кайрымдуулук борборуна кайрылат. Бул борбордо бир гана психологиялык жардамдан сырткары юридикалык жардамдарга дагы ээ болушат. Аялдарга карата жасалган зордук зомбулуктардын айынан ушул айдын ичинде эле Кыргызстанда 2 аял каза тапты. Бул жагдай өлкө аймактарында мамлекеттик атайын кризистик борборлорду ачуу зарылдыгы жаратты. Ал эми Жалал Абад шаарында кризистик борбор өткөн жылдан тарта иштей баштады. Аны жергиликтүү бийлик демилгелеп, эл аралык уюмдардын жардамында жүзөгө ашырылган. Борборго бир гана зордук зомбулук болгон душар болгон адамдар гана эмес, алдын алуу боюнча да иш жүргүзөбүз. Биз тренингтерди өткөрүп, мектептерде, садиктерде, сот кызматкерлерди, ата-энелерди чакырып, мектептерде ошолорго тренинг өткөрүп, түшүндүрмө иштери жүргүзөбүз. Бир гана ошо зордук зомбулук болгондон гана эмес, зордук зомбулуктун алдын алууда иш жүргүзүп барып атабыз. Биздин борборго оор абалда келгендер да бар, көчөдө калып кеткендер да болуп атат, ата-энесиз калып кеткен балдар келип калып атат. Бизге ошо мэриянын жардамы менен соцзащитанын кызматкерлери бизге алып келип беришет. Ошолордун негиздеси менен биз карап, алар менен иш жүргүзөбүз. Бир гана шаардан гана эмес, башка райондордон дагы суранышып, бизге бир жардам бериле, консультация бериле деп дагы келип кетишип атат. Үй бүлөгө жана балдарга жардам берүү кайрымдуулук борборуна бүгүнкү күнгө чейин зордук зомбулукка кабылган 50 жаран кайрылган. Бул жайда юридикалык жардамдар көрсөтүлүп, социалдык кызматкерлер жана балдар психологу иш алып барууда. Социалдык жактан үй бүлөсү начар адамдар да бизде келишип, бир маал ысык тамак жеп кетишет. Бул дагы мэриянын шаардык бюджеттин негизинде акча бөлүнүп, ошол жерде жылда
Биз күн сайын 1 мал ысык тамак берип, 60 адамга чейин тамак беребиз. Үй бүлөдөгү зордук зомбулук айыл жергесинде көп кездешет. Анда зомбулукка кабылган аялдар укук коргоо органдарына кайрылбай көмүскөдө калган учурлар арбын. Кыргызстанда үй бүлөдөгү зордук зомбулукка каршы жаңы кабыл алынган жоруктар жөнүндө кодексинин 75-беренесине ылайык үй бүлөлүк зордук зомбулукка экинчи категорияда 80 000 сомго чейин айып пул салынат же ушул эле категорияда 60 саатка чейин коомдук жумуштарга тартылат. Жалал Абад шаарында 2018-жылы 106 ар кандай окуя ушул үй бүлөлүк зордук зомбулукка байланышкан катталып 106 коргоо ордери берилген болсо, ал эми өткөн 2019-жылы 107 коргоо ордерлери берилген. Белгилеп кетишим керек, Жалал Абад шаардык иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан ушул билим берүү, социалдык бөлүмдөр тарабынан биргеликте абдан жакшы иштер жүргүзүлдү. Белгилеп кетсек, ушу социалдык коргоо муктаж болгон жарандарга, жаш өспүрүмдөргө, үй бүлөлөргө чейин колдоолор көрсөттү. Көпчүлүк учурларда аялдарга болгон зордук зомбулук аларды ар түрдүү кылмышка түртөт. Темир тор артында олтурган аялдардын 80% үй бүлөдөгү зомбулуктардын айынан киши өлтүрүү жана кол салуу беренелери менен соттолгондор. Башка областтарга же болбосо ушу Бишкек борборусуга салыштырмалуу бизде ошондой пенитенциарлык жайлар болбой калганына байланыштуу, курулбаганына байланыштуу бизде бир гана ушул аялдарды кармоочу өзүнчө жайыбыз бар биздин. Ал жерде ушу жаланган аялдар кармалып турат, ал эми жаш өспүрүм балдар алардан бөлүнгөн. Себеби дегенде бирге кошулуп кармаганга шарт жана туура келбейт. Мыйзамдардын талаптары да жооп бербейт да. Адистердин айтымында соңку мезгилдердеги үй бүлөдөгү зордук зомбулуктардын 80%дан ашууну спирттик ичимдиктердин айынан келип чыгууда. Бул жагдайлардын күн санап күч алуусуна өлкөдөгү жумушсуздук жана миграция көйгөйлөрү да себеп болгону айтылып келет. Бизге көбүнчөсү соцзащитадан жөнөтүшөт. Кыз келиндерди жана оор кырдаалга кабылган, үй бүлөлүк зордук зомбулуктан жапа чеккен, жана ошондой эле гендердик зордук зомбулук дейбиз. Ошондой зордук зомбулуктан жапа чегип, оор кырдаалда калган кыз келиндерди жөнөтөт көбүнчөсү. Андан сырткары бизде сөзсүз түрдө мэриядан жөнөтүшөт, бизде жана милосердие бар, ал жактан жөнөтүшөт, жана башка бейөкмөт уюмдардан. Негизи биздин кризистик борбордун эшиги бардык жарандарга ачык. Өзүмдү кандай бир юридикалык кепкеңеш, болбосо психологиялык кепкеңеш алгым келет деген кыз келиндерибиз келип алса болот. Өкүнүчтүүсү үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун дагы бир кесепети ажырашуу. Бул жагдай балдар үйлөрүндө кароосуз калган балдардын санынын көбөйүүсүнө да себеп болууда. Ал үй бүлөлөрдү психологиялык жактан алдыга жылдыруу, жана метрикаларын алып берүүдө, бир эле метрика эмес, көбөлүктөр эле эмес, башка иштер дагы болуп калган учурлар болуп атат. Балдарын жайгаштыруу болуп калып атат. Ата энелери карабай койсо, ата энелик укуктан ажыратуу же үй бүлөсүнө түшүндүрүү иштерин жүргүзүлүп, мына психологдордун жардамы чоң жардам берип атат. Себеби алар үй бүлөнү түшүндүрүп, жана балдарын тапшырам деп келген үй бүлөлөрдү ошо психологдордун жардамы менен кайра үй бүлөсүнө кайтарган учурларыбыз болуп атат да, мына практикада көрүп атабыз да. 2019-жылы жергиликтүү бийликтин буйругунун негизинде шаардык ички иштер бөлүмү менен биргеликте шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү бөлүмүнүн кызматкерлери үймөй кыдыруу жүргүзгөн. Анда зомбулукка дуушар болгон бир нече үй бүлөлөрдө аныкталган. Аны менен бирге байма-бай зордук зомбулуктун алдын алуу, болтурбоо максатында тийиштүү иш-аракеттер жүргүзүлүп турат. Мэрдин буйругу чыккан, бул комплекстүү үймөй кыдыруу деп. Буну биз жалгыздараак бак болбойт деп койт эмеспи. Биз жалгыздан кыдырсак, бир тараптуу эле маселе чечилип калат экен да. Анан бүгүнкү күндө биздин мэрибиздин буйругу бар 2018-жылы ушул ноябрь айында буйрук чыгарып берген, комплекстүү кыдыруу деп. Буга билим берүү, шаардык ички иштер башкармалыгы, медицина кызматкерлери, аймактык башкаруулар жана биз социалдык өнүгүү башкармалыгы биргеликте комиссионну кыдырып, үймөй кыдыруу. Бул чоң иш болду былтыркы жылы. Быйыл да ошо иш-чара менен улантылды. Жылда улантылып келатат. Бир айга атайын иш-чара түзүп берет мэрия менен. Ошондо биз биргеликте комиссионно чыгып, жеринде жардам берип аттык.
Жалал Абад шаардык жаштар иштери боюнча комитети жана Ыйык Ата Журт коомдук фонду тарабынан жаштардын үй бүлө курууга болгон даярдыгын арттыруу максатында Мен жаш үй бүлө аттуу 3 айлык акысыз курс башталган. 3 айлык курстун алкагында кол өнөрчүлүк, ашкана сырларын жана башка жашоого керектүү болгон пайдалуу өнөрлөрдү үйрөнө алышат. Негизги себеби бул бүгүнкү күндө социалдык тармактарда эле биз көбүбүз эле окуп атабыз, кабарыбыз болуп атат. Мисалы күйөөсү аялын уруп коюптур же болбосо тигиндей болуп калыптыр же болбосо неме ажырашуулар көп болуп атат деген түрдүү сөздөр тарап атат да. Ал эми жаштар комитетинин негизги миссиясы катары бул жаштарды, жаш үй бүлөлөрдү бириктирүү. Себеби үй бүлө бириксе биздин коомчулук тынч абалда жашашат да. Уюштуруучулардын айтымында жаштардын жетиштүү деңгээлде билим тажрыйбаларынын жоктугунан акыркы убактарда үй бүлөдөгү зордук зомбулуктар көбөйүүдө. Окуу курсун уюштуруунун максаты келечекте коомдогу бекем үй бүлөлөрдүн түптөлүшүнө салым кошуу. Мен өзүм көп изилдендим. Негизде эле үй бүлөгө бул изденүү талап кылган, бул мамлекет сыяктуу да изденүүнү, өнүгүүнү талап кылган. Ушул бир курска катышып, бир нече курстарга катышып, аябай үй бүлө боюнча көп изилденип, китептерди окуп, анан ошонун жыйынтыгында билимди бөлүшөйүн деп, ушу биздин азыркы өсүп келеаткан жаңы муун ушул билимге ээ болсо, буюрса келечектеги бул биздин азыркы окуп аткан кыздарыбыздын балдары Кыргызстанга бир чоң бир салым кошо ала тургандай, бир өзгөрүү киргизе ала тургандай бир балдарды, бул кыздарды тарбиялайт деген ишеним менен. Нары ушул окуган кыздарыбыз эртеңки күнү ушу менин өзүм негизи курсум 2 айлык 8 саатка бөлүнөт. Ар бир жумада бирден өтүп турабыз. Бириккен Улуттар Уюмунун Аялдар агенттигинин изилдөөсү боюнча үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан жабыркагандардын 58%-ын аялдар, 18%-ын жаш балдар, 13%-ын кары картаңдар, ал эми 7%-ын эркектер түзөт. Адистердин айтымында көйгөй менен азыркы учурда бүткүл коом биргеликте күрөшүү зарылчылыгы бар. Элиза Жолтоева, Бейбек Жумабаев, Жалал Абад шаары.